Социалдык түйүндөрдө кыргыз тилинде түш жоруп, комузда кол ойноткон кыргыздын немец улутундагы күйөө баласы же болбосо Джони Джезе деген каймана ат менен таанылган Джонатан тууралуу уксаңыз керек. Кыргыздын эр азаматтары кастарлап кийген калпакты Кыргызстанда болобу же Германиядабы айтор башынан түшүрбөй кыргыз ырларын ырдоодон ырахат алган Джонатан менен Германияны байланышка чыгабыз. Саламатсызбы, Джонатан? Сизге Кыргызстандан ысык салам. Социалдык түйүндөрдө сизди көргөн бир кыргызстандыктын жүрөгү жылып, жылуу пикирлерин жазып жатышат. Сурайын дегеним, ушул кыргыз тилди кимден жана канча убакытта өздөштүрдүңүз? Тең эле бул тил сиз үчүн канчалык маанилүү? Саламатсызбы? Мен 2017-жылы 10 жума Кыргызстанда болдум. Мен үчүн кыргыз тили аябай маанилүү. Себеби келинчегимдин үй бүлөсү менен сүйлөшөм. Андан тышкары менин 2 кичинекей кыздарым бар. Жана алар менен үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Жана кыргыз культурасы үйрөтөбүз. Кыргызстан мен үчүн экинчи атам экен. Кымбаттуу апа, тууган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Осумда апасы балалым. Джонатан кесиби боюнча полиция кызматкери. Ал келинчеги кыргыздын кызы Нурзат менен 2016-жылы таанышкан. Учурда алар 2 кыздын ата-энеси. Немец жигити, кыргыздын күйөө баласы биздин тилди эле эмес, кыргыздын каада салт жөрөлгөсүн да мыкты билет. Ал Кыргызстанга келгенде орус тилинде сүйлөгөн жаштарга бир аз капа экенин, кыргыз тили абдан бай тил экенин айтууда. Мен байкадым, Кыргызстанда көп жаштар орусча сүйлөшөт. Эмнеге билбейм. Себеби кыргыз тили аябай кос тил. Сурашат, эмнеге орусча билбейсиң, бирок кыргызча билесиң. Анда мен айтам, менин келинчегим жана келинчегимдин үй бүлөсү кыргыздар. Ошондуктан кыргызча үйрөндүм. Бүгүн Ноорус майрамы, ошондуктан борсок жасайм. Бүгүнкү каарманыбыз социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына чыгарган ар бир постунда жылуу пикирлери жазылып, аны кубаттагандар көп. Айрыкча кыргыз ырларын комуз менен ырдаган ырлары көпчүлүктү суктандырат. Койгондой мезгилсизге жүгүн арты. Белгилей кетсек, Джонатан өзүнүн сүйгөн кесибинен сырткары ашканада мыкты ашпозчу. Кыргыздын улуттук тамак ашын жакшы жасайт. Кызыгы ал кыргыз ырларын ырдасам, эс алам дегени бар. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала-тоо 24.